Ысык Көл облусунун аймагында жайгашкан Кызыл Омпол кенине барган суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев титано-магнетит рудалары бар Таш булак кенин иштетүүнүн жүрүшү менен таанышты. Учурда курулуш активдүү жүрүп жатат. Руданы кайра иштетүүнүн технологиялык процесстерин оптималдаштыруу максатында тажрыйбалык өндүрүштүк изилдөөлөр жүрүүдө. Адистердин айтымында бул кенди толук масштабта иштетүүгө даярдык көрүүдөгү негизги этаптар. Бакыт Төрөбаев пилоттук өнөр жай иштери башталганын белгилеп жатып, долбоор алгач башталганда көптөр ишенген эместигин жана бүгүн биз реалдуу жыйынтыктарды көрүп жатканыбызды айтты. Маалыматтар боюнча Кызыл Омполдо уран, торий, цирконий, титан, фосфор, талаш паты жана башка заттардын кени жатат. Кызыл Омполдо болжол менен 14 миллион 757 миң тонна кен бар.